Ысык көлдө гидроскутер кырсыкка кабылып, 2 кыз жабыркады. Бүгүн саат 13:45 чамасында Бостери айылындагы көл жээгинде гидроскутер пирске урунуп, кырсык катталды. Окуяга күбө болгондордун айтымында, кырсык учурунда көлдө көп сандаган адамдар, анын ичинде балдар да сууда сүзүп жүрүшкөн. Окуя болгондо жабыркаган кыздар жардам сурашкан. Алдын ала маалыматтар боюнча 2 кыз жабыркаган. Гидроскутердин ээлери дароо эле келип, жабыркагандарды жана скутерди милиция келгенге чейин алып кетишти деп билдиришкен. Окуяга күбө болгон адам. Ала Тоо аянтына Манастын жаңы айкели орнотулду. Бишкектин чогортосундагы Ала Тоо аянтына Манастын жаңы эстелигин орнотуу иштери башталды. Эстелик ушул жылдын январь айында демонтаждала баштаган. Жыйында 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата бүтүрүү пландалууда. Эскерте кетсек, Манастын биринчи эстелиги 2011 жылы Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгын белгилөө учурунда тургузулган. Өзбекстанда чиновник онлайн жыйын учурунда катчысын тизесине отургузуп алган. Социалдык тармактарда Самаркандтагы чиновниктин онлайн жыйын учурунда катчысын тизесине отургузуп алган окуясы кызуу талкууга алынууда. Подробно Оз маалымат агенттигинин билдирүүсүнө караганда, сүрөттө көрүнүп тургандай, болжолдуу түрдө райондук жумуш менен камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы камераны өчүрбөй калып, интимдик учур жыйынын жалпы эфирине чыгып кеткен. Бул окуяга байланыштуу Өзбекстандын эмгек жана чакырчылыкты кыскартуу министрлиги расмий билдирүү жасады. Министрликтин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, видеодогу кызматкер менен түзүлгөн эмгек келишимдери токтотулду. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. 1 сентябрдан тартып сол тилкеде жай айдагандарга айып салынат. Бишкек Ысык көл, Бишкек Ош жана Тойрук-Артуна жолдорунда жүрүп калам. Ошондо бир нерсени көп байкайм. Мындай билдирүүнү Ички иштер министри Улан Ниязбеков таратты. Жолдо бара жаткандардын көпчүлүгүндө унаа башкаруу маданияты жок. Тилекке каршы ошол себептерден улам көп кырсыктар болуп жатат. Мисалы, чет өлкөлөрдө трассаларда шашпай бара жаткандар оң тилке менен жүрүшөт. Ылдам жүргөндөр сол тилке менен өтөт. Сол жак ар дайым бош болуп, ылдам жүрүүгө шарт түзүлөт. Бизде болсо тескерисинче, көп айдоочулар сол тилкеге түшүп алып, жай айдап башкаларга тоскоолдук жаратып, жол беришпейт. Жол жалгыз өзүнө таандык болгонсуп, ортого дагы түшүп алгандар бар. Натыйжада шашып бараткан айдоочулар аргасыз оң жактан ашып өтүүгө аракет кылып, кырсыкка кабылып жатышат. Жакында 1 сентябрдан тартып президенттин жарлыгынын негизинде чоң трассаларда жол жүрүү маданиятын сактабаган айдоочуларга айыппул салынат. Жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер мындай айдоочуларды аныктап алса, айдоочулук күбөлүгү убактылуу алынат жана алар кайрадан экзамен тапшырууга милдеттендирилет. Ошондуктан, урматтуу айдоочулар, эгер шашпай бара жатсаңыз, оң тилкеден айдаңыз. Сол тилке ылдам жүргөндөр үчүн экенин билип жүрүңүз деп жазылат билдирүүдө. Алай районунун акими Алымбек Татканын тоюна карата айдоочулардан акча чогултууга мажбурлап жатабы? Элдик кабар. Биз Кытайга фура минип каттайбыз. Август айынын 28-inde Алымбек Татканын тоюна карата 1000 сомдон акча чогултууга жетектиси мажбурлап жатат. Жетекчибизге акимден тапшырма келиптир. Акча берүүгө милдеттүүсүңөр. Бербегендерге өзүбүз чара көрөбүз деп коркутуп атат, дейт окурман. Булак кабарлар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман 1000 эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын М банкы
7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Манасын түрін қарасаң, тура жүрін бойы бас, толқы бойы қараташ, хан шеңгелдеп туылған, қаптаған жағы жуылған, жин шеңгелдеп туылған, манас жерге түшкенде, тәгөй қаптағы жин пери, қошалар салған шуылған, перді шалпық егізін, мұрды құрдаш қарас. Центр отдыха Алмата, село Боспари. Скутер взлетел в пирс. Ребята поплыли на помощь. Вот такое бывает. Хорошо, что в людей не вписались. Вытаскивают. Жестко, да, они вписались. Двое девушек. Прям в пир залетели на этом скутере. Хотя рядом вот здесь видите дети, которые купаются. Ондайсыңар ай. Бүгін мен ушул айдоочулардын бир маданияты жөнүндө айтып коеюн деп жатам да. Негизи ушул тилкенин бири жай жүргөндөр үчүн. Экинчиси шашылып бараткандар үчүн. Анан айдоочуларга айта ашып бараткан адамга эмнеге жол бербейбиз ай? Анан бул маданият чет өлкөлөрдө абдан өнүккөн да. Бизде болсо айдоочулар турабыз, шашкан адамга жол бербей, көл үстүндө пароходдо жүргөндөй элечи. Бул албетте эреже эмес, эми маданият. Чет жактын маданиятына суктана бербей, келгиле, биз деле маданияттуу айдоочу болобуз. Ишкеге келип, аксакалдар менен жолугуп, кичине угуп, өзүмө келдим. Урматтуу кыргыз эл, кечирим сурап кетет элем. Жаштык кылып эмоцияга алдырып койдум. Туура эмес кадамдарым үчүн кечирип коюңуздар суунам. Ошол эле урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтен кечирим сурап кетет элем. Инсандык кылып, тажрыйбасыздыктан туура эмес кадамдарды кылып, сиздин ишениңизди актай алган жокмун. Кечирим сурайм. Кеч коңуз.